Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul ukdeten min lisani yafqahu kavli. Allahümme inna nes'eluke ilmen nafi ve rızkan tayyibe ve amelen mutakabbala. Allah Taalam barısqa пайдалы илим насип кылсын, кан билгендерибизге амал кылуучулардан кылсын. Ибн Кайым рахимахуллахның Дарт жана Дава деген китебинде күнөөнүн апаты, күнөөнүн артынан келген балелер күнөөдөн тоо кылбай Аллахка кайтпагандыгынан тарыхта не деген коомдор, кандай деген адамдар түрлүү Аллахтын балелерине дуушар болуп, түрлүү түркүн азаптарга түшүшкөн. Мына ушул нерсеге мусулман адамга, дагы да кимдин мүмкүнчүлүгү бар адамдарга чоң үлгү өрнөк сабак экенин китебинде эскерип келет. Мусулман чыныгы бактылуу адам, башкалардан үлгү алган адам, башкаларга өзү ибарат сабак болуп калачу адам бул бактысыз адам деген. Мына ушул жерде бир коомдор, мурунку коомдор Аллахка болгон тоң моюндугу менен, капырчылыгы менен, пайгамбарларга болгон каяш айтуулары кандай деген азаптарга алып келди. Алла Таалам аларга баяндап, эгерде булар кайрадан ошол күнөлөргө кайта турган болсо, мен да кайра азап менен кайра кайта берем деген. Анын урпагы болобу, тукум болобу, кимиси ол болсун. Мына ушул нерседе Алла Тааламдын өзгөрүлгүс мыйзамы. Ошон үчүн Алла Таалам китептерди түшүрүп турду асмандан. Ошон үчүн Алла Таалам пайгамбарларды жөнөтүп турду. Адамдарды жөн эле Алла Таалам жеткизбестен, аларга кабарды бербестен азаптабайт. Кайсыл коомго азап түшсө, аларга эскертилген, баяндалган, жеткизилген болгон коомуна. Мына ушул азаптарды эсептеп, анан ошол адамдардагы бири текеберчилик, бири мансапка, бири байлыкка, бири Аллах Таалам берип койгон мүмкүнчүлүктөргө алданган. Өмүрлөрүнүн узактыгына, денелеринин саламаттыгына жана күчтөрүнө өздөрүнө. Айрымдары ошол берилген Аллахтын ийгиликтерин өзүнө таандык кылышты. Биз деп, биз кыйынбыз. Биз деген аракетчилбиз, биз деген өтө кыракы, өзгөчө адамбыз деп. Айрымдар болсо, эмне деп алданышты? Ушул нерсеге мен татыктуумун деди. Мейли Алла Таалам берип атабы? Анда мен татыктуу адаммын. Сага бербей атабы? Сен татыксыз адамсың. Сени Кудай жаман көрөт, жактырбайт, ыраазы эмес, ошон үчүн сага бербей атат. Мени жакшы көрөт. Мен ошон үчүн Кудай берип атат мага. Эгерде Алла Таалам мени жаман көрсө бербейт эле деп өздөрүн алдап, жанагы күнөөлөрүн уланта беришкен. Керек болсо Кудайдын балдарыбыз, керек болсо биз Кудайдын тандалган кулдарыбыз дегенге чейин барышкан. Жанагы бир атанын эрке баласы канча чоноңдосо эле ата-энеси бүт нерсесине сабыр кылып чыдап бере берет го. Мына кээ ошондой элестеткен. Алла Таалам нааразы болгондо алып коймок, берип атат, ошон үчүн биз да жүрө беребиз деген. Ишылып шайтан буларды оюнчуктай эле ойнотуп, түрлүү түркүн кадамдарында ошол күнөөдө улантып жүрө бергенге чейин уланышкан. Акыры барып, мына түрлүү балелер менен кыйрашты. Андан кийин Алла Таалам ушундай ырайымдуу, бул жагынан көрөт кулун, тиягынан көрөт. Кээде адам эскерилбесе, ушундай башына балелерди, азаптарды жөнөтөт. Ошол менен ойгонобу деп, эскерилеби деп. Кээде адам кыямат кайымы карса, Аллахын байлыгы эмес, кээде оору менен, бале менен мындай кылып кыйынчылык кылса, эскерилет элем деген шылтоолорго чейин барышат кээ бир адамдар. Кээ бир адамдарга жакшылык менен эскерилип өзүнө келсе, кээ бир адамдар бале менен, азап менен, кыйынчылык менен, оору менен өзүнө келет. Сый менен келбедиң бул жолдо, ый менен келесиң деген ушул. Ошол жол жагат адамдар. Кээ бир адамдар бар, ушундай жол менен хидаятка түшөт. Байкасаңыздар, бирөөлөр түрмөгө жатып оңолот, бирөөлөр болуп узак созулган оору менен барып оңолот. Бирөөлөр болсо дагы бир кедейликтин артынан жүрүп отуруп, бышып Кудайга кайтат. Кээ бирлер болсо кайра токчулуктун артынан оңолот. Адамдардын напсилери, табияты ар башка. Бирине жаккан бируна жакпайт. Ошон үчүн жана хадис кудусте да келет го. Менин кулдарыма бирөөлөр кедей, аны бай кылсам дейт, байлык аларды капыр кылат деген. Менин кулдарыман кээ бирлер бай, аны мен кедей кылсам, кедейлик аны капыр кылат деген. Ошон үчүн адамдын башына келип аткан жакшылык экенин кантип билет? Ошол ибадатта жүрсө, Аллах Тааламга сыйынууга, ибадат кылууга колдонуп аткан болсо, жакшылык. Алхамдулилlah, ал жакшылык. Бирок башына келип аткан нерсе аны азгырып, Аллахтын жолунан адаштырып сала турган болсо, оолак кылып, алыстатып сала турган болсо, ал жакшылык эмес, ал бале. Ушинтип билинет. Ушул кээ бир коомдорду Алла Таалам, мисалы,
яһудтарды караңыздар. Таң калыш канча деген пайгамбарлар келди. Пайгамбарларды өлтүрдү. Муса менен күрөштү, Иса менен күрөштү. Акыры барып буларды жөнөкөй Кудайды таанып алган, отко сыйынгандарга кул кылып койду. Кудайы жок адамдарга, атеисттерге ошондойлор кул кылып койду. Бул дагы бизге сабак. Кээде мусулман адамдар өз динине кайтпаса, Куранга, пайгамбарга кайтпаса, башка коомдор менен ал адам мусулмандарды да кор кылып. Билесиздер, 650-хижри жылдарында татарлар, монголдор жер бетин басып мусулмандарды кандай азапка, ушундай мууздашып, ушундук түрлүү зулумдун ар кандай кордуктарды көргөзгөн. Ошондо айрым алымдар айтканда, Аллахка кайткыла. Бул жанагы эле чабандын тайган иттери болот. Ошо менен койлору оңго солго жүрбөгөндө талатып үйүргө кошкондой эле бул келген душмандар иттер, бул иттер менен бизди талатып атат. Өз үйүрүнө кайтабы деп, өз жолубузга кайтабы деп. Ошол коомдо кээде ошол адамдар иманда, жакшылыкта жүрүп, анан бузула баштаганда Кудайды таанып алган адамдар менен үстүнө үстөмдүк кылып, ошолорду башкаруучу кылып, зулум менен белгилүү болгон коомдор же зөөкүрлөр келип, момун мусулмандарды башкарып калат. Башкарганда эмне? Куран сүннөт менен башкармак беле. Алар өз хавасы менен, зулумдугу менен, жалганы менен башкарат. Ушуга ким себеп? Мусулмандар өздөрү себеп. Мына ушуларды дагы китепте эскерет. Имам Ахмад өзү эскерген. Хаддасана Валид ибн Муслим, хаддасана Сафван ибн Амр, хаддасани Абдурахман ибн Жубайр ибн Нуфайр ан абихи деп кабарлап, Кубрус деген жерде ачылыш болот. Мына ошол жерде олжолор бөлүнүп, туткунга түшкөндөр туткунга түшүп, айрымдар илип атканын көрөт. Анан ошол учурда Абу Дарданы айтат. Абу Дарда дагы илип аткан болот. Жалгыз отуруп ыйлаганын көрөт. Анан муну ким айтып атат? Буну Жубайр деген сахаба айтып атат. Мен көрдүм дейт. Анан айттым дейт, эй Абу Дарда, эмне сен илип атасың? Азыр ислам көрүнүктүү болуп, айзатына жет, Аллах Таалам бийик көтөрүп турган абалда. Десе, Абу Дарда илап айтып атат. Эмне деген могул адамдар дейт, бүгүн үйлөрүнөн арылып, туткунга түшкөн адамдар, убагында булар Иса пайгамбарга ишенген коомдордон эле. Жалгыз Аллага сыйынган деп жүргөндөр. Мына Исаны Кудай кылып, Аллахтан алыстап кеткендигине мына кор болуп, азыр туткунга түшүп, ушундай кордукка түшүштү дейт. Мындайча айтканда, ошолордун Аллахтын буйругун аткарып, кандай кордукка түшүп калгандыгын айбарат сабак алып, ыйлаганын көргөн да. Сахаба эскерип атат. Значит, биз дагы, мусулмандар дагы Аллахтын буйругун аткарбай, өзүбүздү оңдообузга амал кылбасак, ушундай шордук, кыйноолор, ар кандай азаптар келе берет. Тарыхта да белгилүү, бүгүнкү күндө да мусулман абалдарын дүйнөдө кандай кордукта, каны арзабаган нерсеге төгүлүп атканын көрүүгө болот. Себеби ошол күнөө, чоң күнөөлөрдү жамааттап биргеликте ошону өнүктүрөлү ушул күнөөлөрдү депчи мисалы. Андан ары Али ибн Жад анбаана Шу'ба ан Амр ибн Мурра айтты дейт. Кайла сами'ту Абал Бухтари якул ахбарани ман сами'а ан-наби саллаллаху алейхи вассалам. Бул Имам Ахмаддын Зухтунда келген асар болуп. Айтат, Аллахтын элчисин айтканын укканбыз. Лан яхликан насу хатта ю'зиру мин анфусихим. Адамдар куруп жок болуп кетпейт, качанга чейин өздөрүнөн үзүрүп кетмейинче деген. Үзүр деген аларга ошо маалымат жетип, кабар келип, анан ошону билсе да билмексем болуп жүрө бергендер. Укса деле укмаксан болуп жүрө бергендер. Түшүнсө деле түшүнбөй жүрө бергендер. Түшүнбөксөн болуп. Мына ушуларга булар эмне деген бул кылыгы менен эмнеге барабар дейт. Эми азабы келсе келе берсин. Кыйразак кыйрай, эмне болсо ошолсун деген адамдар. Өзүнө Аллахтын азабын уруксат деген адамдар дейт Алла. Исра сүрөсүнүн 15-аятында Ома кунна муаззибина хатта набаса расула. Аллах Таала айтат, биз азаптабайбыз качанга чейин элчилерди жөнөтмөйүнчө, эскертмейинче, аларга бул азап көзүң ач, бул туура эмес, бул туура деп эскертүүлөр берилмейинче балелерди түшүрбөйбүз деген. Ал эми бул коом дейт. Ушундай билгенден, уккандан, түшүнгөндөн, жеткенден кийин эми болор иш болду, эмне болду? Көрсүн, боло берсин азап деген коомдор дейт Алла сактасын.
имам Ахмад муснадында Умму Саламадан قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول мен уктум Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Аннал маати иза захарат фил умам aqabahumullah min indi. Эгерде күнөөлөр ачык айкын көрүнө баштаса, менин үммөтүм дейт. Аллах таалам өзү азап менен аларды каптап кетет дейт, каптап берет дейт. Же азапты жиберет дейт. Анан мен айттым дейт. Умму Салама энебиз айтып атат. О Аллахтын элчиси, ал кандай азап каптаганда, ал жерде жакшы ыймандуу адамдар да бар го дейт. Мисалы, коомду элестетиңиздер, бир бузук иш чыкты, таркап атат. Анан ушундай бир жанагындай топон суу, жер титирөөбү, шамалбы, кандай катастрофа болот? Баардыгы өлө тургандай. Бир айыл болобу, бир жер болобу. Ал жерде бар да намаз окугандар, жакшылыкта жүргөндөр бар. Алар кандай болот деп сурады. Ооба деди пайгамбар алейхиссалам. Алар дагы өлөт деди. Анда алардын акыбалы кандай болот? Кайфеюснау би улай. Аллах таалам алар өлгөндөн кийин дейт, жанагы азап менен баары бирдей өлөт. Бирок алар Аллахтын алдында жакшылыкта жүргөндүгүнө үчүн кечиримге жана Аллах таалам ыраазылыгына жетет деген. Балеге келип түшөт, баардыгына бирдей эле. Бирок жандары жеткенде Аллах таалам алдында алар ушул жакшылыктары менен Аллах таалам алдында тозуп алат. А берки күнөөдө жүргөн, тобо кылбай калгандар бул азапта да калат, Аллахтын алдында дагы даярдык жок барып калат. Тобосуз, амалсыз, ыймансыз. Мына ошон үчүн эгер күнөөлөр жашырын кылып жүрсө, ал адамдын өз башына түшөт. Жашырын күнөөлөр бар. Эгер күнөөлөрдү ачык кыла баштаса, элге көргөзүп, ал өзүнө да тиет, анан коомго да зыялакка тиет. Ошон үчүн Алла таалам жакшылыкка чакыргыла, жамандыктан кайтаргыла, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу бул парс деген ушул да. Анын күнөөсү өзүнө эле эмес, коомго залакка тиет, баарыбызга. Күнөө кылгандын уланта бергендигинен, ал эми күнөө кылбаган адамдын унчукпагандыгы. Бул дагы өзү чоң күнөө. Ошону тыйбагандыгы, ата-энелер өзүнүн үй бүлөсүндөгү бала чакасынын контролусу жок. Сөзү бар, кээби бар адамдар туугандарында бузукулуктар жүзөт эле, көз жумуп, ошолордун көңүлүн карап, айтпай, баяндабай, түшүндүрбөй, аралашып жүргөндөр унчук. Ошолор менен кошо. Мына ошондой ачык кетсе, балеге келип түшсө, баары бирдей өлөт, бирок жакшылыкта жүргөн адамдарга кечирим, ырайым, Алланын ыраазылыгы болот. Эми даярсыз, тободо өлбөй калгандар, тобосуз кетип калгандар, ыймансыз кеткендер. Бул дүйнөдө да азап, акыретте да азап дейт Аллах. Мусулман абалда, жакшылык абалда өлүп кетет, бирок анын ыйманын, сооп амалдарын Алла таалам акыретте жокотпойт. Иннама хади уқуба ажила. Аларга ошол унчукпай жүргөндүгүнөн бир бул дүйнөдө жанагы азапка түшүп өлүп калгандыгы эрте келген азап болуп санала берет. Мына көрдүңүздөр, унчукпай коюу, өзүңө менде эле болсо экен. Мына өзүм үй бүлөм менен жакшылыкта, мен жакшылыктамын, Кудайга шүгүр деп жашап жүргөн болбойт. Тайке тагалар, жакындар, кимдер бар туугандардан. Ошолорго акырын колдон келишинче үнүң жеткен жерге чейин билгениңе чакырып айта бериш керек. Антпесе азап түшөт дейт коом. Айырмасы жок, сен сойлих деп азап деген ал бале тандап түшпөйт, бул үйдө жакшылык экен. Сел мындан өтүп кет, жер титирөө биягы менен өтүп кет, шамал тек гана могу бузукунун үйүн алып кетти, андай болбойт, баарына бирдей келет. Унчукпагандыгынан, чакырылбагандыгынан, ошол бузукулук тыйылбагандыгынан, коомго ачык чыгып кеткендигинен. Андан ары бул үммөт аманатка кыянат кылмайынча, бузукулар жакшыларга үстөн болмоюнча, мындай чыкканда бузук адамдар солих адамдардын үстүнөн башкарчу болуп калмайынча, ошолорго, солих адамдарга, түз жүргөн адамдарга бузук адамдар өз күнөөлөрүн, өз туура эместерин таңуулап, мына силер ушинтип жашагыла, силер ушинтип кылышыңар керек деп калмайынча, Аллахтын коргоосунда боло берет. Бирок тилекке каршы ыйманда жүргөн адамдар тиги бузук адамдардын ишине көз жумуп, анан ошолордун ишине өтүп кетсе, анда Аллахтын коргоосунда болбойт. Эгер ушундай абалга жетсе, Аллах өз жардамын алып коет дейт. Анан аларга зулумда жүргөн зөөкөр адамдар башкаруучу үстөмдүк кылып калат. Мына балелер кайдан келет? Ошончо салафтар, сахаба, табииндер билген, башыма келген бале менин колуман келген күнөө үчүн деп. Кээде керек болсо, минип аткан аты кашаң болуп баш ийбей аткан болсо, өзүн өзү жемелеген. Керек болсо, үйүндөгү кол астындагы адамдар жакшы баш ийбей аткан болсо, мейли бала чакасы болсун, аял болсун, өзүнүн тобо истигфарын Кудайга карап көрөт. Эмнеден ката кетип атат? Эмнеге меники окшошпай атат деп өзүнүн абалын караган. Күнөөлөрдү бирөөгө шылтаган эмес. Өкмөткө, анан мамлекет башчыга, анан тияка бияка деп шылтап өзүн актаган эмес, өздөрүн караган адам.
Бул дагы имам Ахмад муснатына келген Саубаннан. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты. Бул да сол хадистерден инна раджула ла юхраму ризқа би замбин юсибуху дейт. Чындыгында инсан, адам баласы ошо күнөө кылгандыгынан ырыскыдан кур калат деген. Күнөө кылгандыгынан ырыскыдан кур калат. Береке кетет. Жетпейт ырыскысында береке качат. Мына ушунун артынан көп нерседен кур калат деген. Асарлардан бул үммөттө Аллах таалам жардам бере берет, качанга чейин ушулар болмоюнча деген. Эгер булар болуп кетсе, анда Аллах таалам жардамын алып коет. Жакшы адамдар жаман адамдардын амалдарына, иштерине ыраазы болуп аралашып кетмейинче. Сойлих адамдар бузукулардын иштерин актап коймоюнча дейт. Мына кээ бир адамдар, сойлих адамдар, жашоо ушундай, заман ушундай, бүгүнкү күндө кризис жашоо болбойт, кыла берге жашай берели, кыйын болот деп фатваларды алып алат. Баланча айтты, анан тиги банкка барып коргоочу болуп алат. Биякта мындай бар экен, исламский принцип бар, мындай бар деп. Мындай чыккан арам нерсени адалдаштырып берип коет. Аллах сактасын. Ал коомдо жаман адамдар менен жакшы адамдар. Мындай чыкканда жаман адамдар, бузук адамдар жакшыларды кордоп баштайт дейт. Коргоп эмес, кордоп баштайт. Андай абалга кептелип калса, Аллах таалам алардан жакшылыгын, берекесин, коргоосун көтөрүп коет. Анан аларга зөөкүр адамдар келип башчы болуп калат деген. Же аларга ырайым кылбаган адамдарды үстөмдүк кылып коет. Анан аларга кургактыкты, жанандай бир балени жакырчылыкка таштап коет деген. Ушунун баары каяктан келди? Бүт ушул адамдын күнөөгө болгон мамилесинен, күнөөгө болгон жеңил карагандыгынан. Дагы хадисте келет: "Юшику ан татада алейкумул умам, кама татада ал аклату иля касатиha." Силерге жакында ушундай башка элдер жерде бир май болуп калганда көрдүңүздөрбү? Чимели кумурскалар үйүлүп калат го, талайт да ошол тамакты жегенде. Мына ушундай деңгээлде жиналгандай силерге жиналат деген. Мындай чыкканда мусулмандардын душмандары көп болот. Мусулмандарды ар кими талап, тоноп, ар жагынан чабуулду жасайт деген сөз да мусулмандарга. Анан сахаба сурап атат да, биз анда аз болобузбу деп. Амин киллатин нахну йомаидин. Аллахтын элчиси ошол кезде неге элдин баары бизди талагандай, элдин баары ошол адамдардын баары бизге чабуул жасагандай, биз аз болобузбу деген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Жок, силер көп болосуңар" деген. Керек болсо, жана деңиздин көбүгү бар го, сел келгенде кандай көбүгү чоң болот? Ошондой көбүгү чоң, бирок алсыз болосуңар деген. Аллах таалам душмандардын жүрөгүнө силерге болгон коркууну айбатты алып коет деген. Мусулман адамдар убагында кандай айбаттуу болгон да, сүрдүү болгон. Душмандар коркуп турган, ийменип турган. Мына ошол коркууну жүрөктөрүнөн Аллах таалам алып коет. Ал эми силердин жүрөгүңөргө алсыздык салып коет. Алсыздык кандай? Ушундай алсыздык. Ал алсыздык дүйнөнү ашыкча сүйүү, өлүмдү жек көрүү деген алсыздык пайда болот. Дини менен иши жок, ыйманы менен иши жок. Үммөттүн ыззаты, бийиктиги, мусулмандардын аброю, айбаты деген иши жок. Дүйнөгө болгон сүйүү. Иттей болуп, малдай болуп, кыйналып, дүйнөнү таап калайын, дүйнөнү сүйүп калайын. Ошол жака кул болуп, анан өлүмдөн өлө коркуп жашап каласыңар деп атат. Мына ушул кезде силер эң кор болгон, эң шор болгон, эң алсыз болгон коомго айланасыңар. Силерди эч ким көзгө илбейт. Мусулмандарды эч ким көзгө илбейт. Башка элдердин жүрөгүнөн айбатты алып койгон болот. Себеби силер дүйнөгө болгон сүйүү кирет, өлүмгө кирген жек көрүү бар жүрөгүңөрдө. Бул дагы Шейх Солих Фаузан хафизахулла айтат: адамдардын ошондой алсырайт, эч кандай Аллах таалам буйругун аткаруу, пайгамбар алейхиссалату вассалам эрчүү дегенден алыстап, дүйнөгө болгон агылуу, дүйнөгө болгон сүрүлүү, дүйнөгө болгон сүйүү. Дүйнөнү сүйөт адамдар, сүйбө дебейт, колдонбо дебейт, колдонот, бирок акыретке болгон жек көрүү, өлүмгө болгон жек көрүү үстөмдүк кылат. Дагы дүйнөгө болгон сүйүүмү күчөйт, ошо менен алар күнөөгө малынат. Эптеп дүйнөнү адалбы, арамбы табууну айырмасы жок. Дүйнөнү топтош керек, ушул жака сүйүү күчөш керек. Ошол жака аракеттин баарын жасайт. Мына ошондо булар кор болгон абалда карышат деп атат да. Андан ары Тирмизиде келген хадисте Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Яхруджу фи ахири заман каумун яхталуна дунья биддин." Ушундай акыр заман алдында адамдар чыгат дейт. Алар динди калкан кылып дүйнө табышат дейт. Мындай чыкканда, ушу дини менен дүйнөнү табыкка аракет кылат. Кылган диндеги амалдарын акыретти көздөп эмес, дүйнөнү көздөп. Керек болсо, Кудай сактасын,
окуган намазы, динге келиши, иманга келиши дагы дүйнөгө байланыштуу болот. Акыретти көздөө эмес. Элге жумшак көрүнүш үчүн кой терисин жамылышат дейт. Ушундай сүрөттөлгөндө тилдери балдан таттуу, бирок жүрөктөрү карышкырдай дейт. Мына ушундай мусулмандар дегендер пайда болот. Алар эмне мени алдамакчы? Мындайча айтканда жүрөктөрү ушундай мерес да. Кебетелери чилдеси бар, сакалы бар, чапаны бар. Кудай дейт, бирок жүрөктөрү карышкыр жүрөк. Жүрөктөрү алсыз жүрөк. Жүрөктөрү дүйнөгө болгон сүйүү. Динин дүйнө үчүн сатып салганга барабар. Арам дегенин дүйнө үчүн адалдап салганга, адал дегенин дүйнө үчүн арамдык кылып салууга даяр. Ушундай коомдор келет, Алла сактасын. Ушунчалык Алланын амирине, буйругуна жеңил караган адамдар. Мына жана адамдарды каяка жоготобуз? Күнөөгө жеңил караган, күнөө эч нерсе болбойт дегендер. Буларды дейт. Мындайча айтканда бул коомдор ушундай экен, диндеги бир жакшылыктарга жетүүдө максаты дүйнөгө жетиш. Наоборот да, мусулман адам кандай? Бир жакшылыктарды кылуунун бүттүгү биз акыретти көздөйбүз. Алла Тааламдын ыраазылыгына жетүүнү көздөйт. А булар кандай дейт? Жок, булар Аллахтын ыраазылыгын бияка жынаштырып койгон. Булардын баардыгы дүйнөнүгө жетиш үчүн дейт. Бүт тетир болуп калат. Алла Таалам Куранда айткандай: "Ман кана юридул хаята дунья ва зинатаха", кимде ким бул дүйнөнүн кооздугун, дүйнөгө жетүүнү гана караса, нуафилейхим амалахум, биз алардын амалына жеңилдик берип коюшуга. Фиха вахум фиха ла юбхасун. Эч кемебей ошону жасай беришет деген. Бирок улайикаллазина лейса лахум фил ахира иланнар. Бирок акыретте аларга тозоктон башка эч нерсе жок деген. Ва хабита ма санау фиха, алар жасаган амалдын баары жок болот. Ва батилу ма кану яъмалун. Алардын кылып жүргөн баары жалган болот дейт. Кимдин абалында, акысында бул ибадаттарды, амалдар жасайт, анын максаты акырет эмес. Бул дүйнөдөн береке табайын, бул дүйнөдө жакшы жашайын, бул дүйнөнү гана көздөйүн. Кээ бирлер байкасаңыздар намаз баштайт, анын максаты береке табайын деп. Намаз баштасаң акчаң көбөйөт экен, анан намаз окусаң узак жашайт экенсиң, намаз окусаң өтө күчтүү болот экенсиң, акчаң көбөйүп кетет экен деп ошондой максатта намазды баштагандар. Анан иши көбөйүп, бираз башына карызга батып калса, баягы намазды жыйнаштырып коет. Себеби андай көздөгөндө таба албады да. Мына ошондой коомдор пайда болот деген. Максаты динге келиште дүйнө. Мусулман адам наоборот дүйнөсүн кызмат кылдырыш керек. Дүйнөдө келген байлыкты, акчаны, жакшылыкты, ден соолугуңду, жашооңду, мүмкүнчүлүгүңдүн баардыгын акыретке азык таап калууга колдоно турган бир средство катары, каражат катары колдонуш керек. А диниңди кайра дүйнөгө кызмат кылдырып кой эмес. Кээ бирлер динин дүйнөгө кызмат кылдырат. Наоборот, дүйнөбүздү динге кызмат кылдырыш керек. Сооп табууга, Алла Тааланын ыраазылыгына жетүүгө, акыретке азык даярдоого, ошо түбөлүктүү жашоого, кам көрүүгө дүйнөбүздү пайдаланалы. Байлык таптыңбы, зекет бересиң, садака кыласың, ошо менен соогуң табасың. Акча тапсаң дагы мүмкүнчүлүк кедей кембагалга жардам бересиң, ошо менен сооп жыйнайсың акыретке. Намазыңды кедей болосуң, бай болосуң, окуйсуң. Бай болсоң окуп анан кедей болуп калсаң таштап салып. Бул жанагы окшоштор. Башына кечине кыйынчылык келсе эле намазын кошуп туруп жыйнап салышат. Кээ бирлер иштер көбөйүп кетсе 5 маал намазды кечинде барып жыйнап салат. Кээ бирлер убактылуу каникулга чыгып кетет. Кое турайын деп. Бир жумалык бир ооруга чалдыгып калса, болду жыйнап салат. Аппендис болуп калса деле болду. 10 күн, 20 күн жок намаз. Айгама ошондо баштайм деп. Бүт түстүртөн түшүнгөн. Ошон үчүн туугандар кээде балдарыңарды, жакындарды намазга үйрөткөндө динди ушул дүйнөнүн кооздугун, ушул дүйнөдөгү ийгиликтерге байлабаш керек. Ихласка, акыретке, Алла Тааламга байлаш керек. Мына ошол туруктуу не, ошол чыныгы ихлас болот. Келе орозо кармасаң, ич акарың тазарат, анан ашказаның таптаза сулуу болот, анан денең сулуу болот, анан бетиң сулуу болот, анан денең сулуу болот, анан орозо деген диета мындай деп туруп бүттүгүн ушул адамдын ден соолугуна байлап салат. Орозонун улуу максаты унутулуп калат адамда. Бул улуу ибадат экенин, исламдын 5 түркүгүнүн бири экени, орозо кылган Аллахтын ыраазылыгы, сыйлыктары кайда калды деген. Намазды да ушундай дүйнөлүк максатка байлап салат. Анын оюнда ал адам тез чакырып алам деп ойлойт. Ихлас түшүнбөгөн адам ошо сен айткан нерсени сезе албаса намазны кайра барып таштап коет. Мына ошондой абалга кептелет. Ушундай заман келет. Ибн Аби Дуньянын асарларында келген. Андан кийин ушундай нерсе өнүгүп, өсө берип, жакшы мусулмандар азая берип, заман ушундай калат, исламдын сөлөкөтү эле калат. Мусулманмын деген аты эле калат, оозунда келмеси эле калат. Бирок ичи өлүп калганда ушундай коом келет. Курандардан жөн эле өзүнүн жазылмасы калат. Быдылдап ооздор окуйт, эч кандай түшүнүк жок, амал деген жок. Мечиттер ушундук кооз дейт, мечиттер толгон, мечиттери көп. Ал эми эч кандай ал жерде хидаят жок. Бидатка толгон, же болбосо адамдардын жүрөгүндө хидаят жок. Саны көп, сапаты жок. Ошол заманда
керек болсо башчылары, алымдары дагы эң жаман алымдар болот дейт. Эмнеге? Акыйкатты жашыргандыгынан, жалганды таркаткандыгынан, арамды адалдап, адалды арамдап салгандыгынан. Мына ошондой заман келет деген. Бул жанагы Аллах Тааламдын буйруктарына жеңил карап, азыр ушундай заман болушталды, байкасаңыздар, сот тармакта. Темеле жылмайып, сонун кылып көргөзөт, бирок ички дүйнөсү андай эмес. Үйүндө тимene бактылуу күлүп жанаткандай кылып бир ролик тартып чыгышат. Карасаң ошолор ажырашып кеткен, бир астан карасаң. Бир астан жаңылык уксаң бири-бирин өлтүрүп салган, кырылышып аткан, соттошуп аткан, кечеле күлүп жайнап бакырып, темеле ушундук роликтер тартып аткан болот. Мына ошол сүрөт калат дейт да, адамдарга көргөзгөн бир. Бирок ичкилери өлүп калган. Мына ошондой заман. Адамдар ички дүйнөсү эмес, сырткы дүйнө менен жашаганда. Сырткы дүйнө, сырткы кооздукка көңүл буруп калат. Ушинтип көргөзүп калайын, ушинтип көрүм калайын. Алла сактасын. Мына ошол мусулмандарда дагы аты калат, ичи жок. Мусулман экен дейсиң, ичин карасаң өлүп калган. Мына ошондой заман келе баштайт. Эмнеге алымдар жаман болот ал кезде дедим? Себеби маалыматтарды жашырып баштайт, акыйкатты жеткирбей баштайт. Бирок мунун баардык алымдар мындай болот дегенди билдирбейт дейт Шейх Солих Фаузан. Эмнеге? Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айтып кеткен: "Ла тазалу тоифату мин уммати коиматан би амрилlah." Менин үммөтүмдө бир топ кала берет, алар дайыма акыйкаттын үстүндө болот, буйруктун үстүндө болот. Аларга зыян бергендер, аларды таштап салгандар, аларга каршы тургандар зыян бере албайт, каршыда тура албайт, таштап салса да зыян бере албайт. Качанга чейин? Өлүп калганга чейин. Кыямат кайым келгенче ушундай топ улана берет деген. Дохирун аланнас, адамдарга мында акыйкатты издейм деген адам таба алат ошо алымдарды. Бул шылтоо эмес да, азыр деген алымдар жок экен, жакшылыкка чакыргандар жок экен деп эшик, андай эшик жок. Дайыма издеген адамга таба алат. Эмнеге? Себеби адамдарга ачык көрүнүп турат ал. Издеген адам табат. Бул деген сөз мааниси бүт алымдар жаман, бардыгы адашкан, бардыгы катада, баары жалганга чакырат деген сөз эмес дейт. Көпчүлүгүндө жакшылык жок дегенди билдирет дейт. Ошол хавасына эрчип кеткендигинен тияк-бияк ошентип жаманатка жаман алымдар деп аталып калышат дейт. Эгер алымдар ошондой осуят кылган, насаат кылган, жакшылыкка чакырган алымдар болбогондо, анда бат эле жер дүйнө эли кырылып куруп кетмек дейт. Качан чакыруучулар, алымдар калбай калат, уже артынан кыямат келет деген сөз. Жер бетинде эң жаман адамдар калат деген. Мындай чыккан Алла деп калып адамдар калып калмайынча, анан кыямат кайым болот да. Алымдар да калбай калат, мусулман момундар да калбай калат. Ал эми солих адамдар, алымдар болгонго чейин кыямат болбойт. Ошо алымдардын болушу, солих адамдардын болушу, жакшылыкта жүргөн адамдардын болушу бул үммөттүн саламаттыкта, тынчтыкта болгонуна кепилдик. Ушул дүйнөнүн туруп турушуна өзү кепилдик. Ал эми алар жоголсо, артынан тек гана кыямат кайым гана келет. Мына ушунун баардыгын эмнеге айтып атат? Бул эсиңерге келгиле, бул чоң дарт, бул чоң оору, бул чоң бали. Кечиримге таянып, ырайымга таянып, жакшы ойдомун, жакшы күмөндөмүн деп коюп жүрө бербе деген сөз. Күнөөнүн эң чоң бали ушул, чоң дарт ушул. Бул дарттан айыкпасаң, жүрөгүң тазарбайт. Аллахтын динине кайта албайсың, тооба кыла албайсың, жакшы жолдо жүрө албайсың. Ошон үчүн тазалан. Билип туруп жүрө бербе, тообосуз, истигфарсыз Аллахка кайтпастан деген маселени айтып, Адам алейхисаламдан баштап, эки баласы бири-бирин кызганыч көрө албастан өлтүргөндөн баштап, Нух пайгамбар, анан небир пайгамбарлардын коомдору өлүп, анан ушул үммөткө чейинки абалдын баарын сүрөттөп келатат Ибн Кайым. Эгерде күнөө зыян бербесе, ушулар аман калат эле го деп, сен эмне особыйсыңбы деп кайрылып атат да китеп окуган адам. Сен кимсиң деп атат. Ушундай адамдар аялган эмес. Ушундай адамдар корголгон жок. Күнөөсүнүн айынан ушундай азапка түштү. Эми сен улантып жүрө берсең, сен жыргап кетесиң. Сен амандыкта калам деп ойлойсуң. Эмнени сени күтүп атасың деп кайрылып эскелип бүттүгүн сүрөттөп келип бараткан кез. Ошон үчүн сен сүрөтүң менен эмес, саның менен эмес, сөйлөкөтүң менен эмес, тилиңдеги эмес, оюң менен эмес, амалга өт деп атат. Амал кыл деп атат. Ошондо сен сапаттуу болосуң. Мына үммөттө караңыздар, канча аз 1,5 миллиард мусулман азыр. Саны көп, бирок канча деген кордуктун үстүндө жүрөт. Себеби саны көп, мен мусулман деп, бирок амал жок да. Ошого биз кор болуп турабыз. Ошого биз шор болуп турабыз. Ошого кадыр баркыбыз жок. Ошого бизде үммөтүбүздө, абалыбызда береке жок. Ошого Аллах Тааламдын жардамы келбейт бизге, берилбейт, береке да түшпөй калат. Балким башка капырлар эмелер эсептешпейт, көздөрүнө илбейт, кадырлуу, барктуу деп көрбөйт бизди. Жүрөгүбүздө болгон коркуу, жүрөгүбүздө болгон акыретке болгон жек көрүү, өлүмгө болгон жек көрүү, дүйнөгө болгон сүйүү кирип кеткенде, ошондой балелер келе берет. Керек болсо дүйнөлүк сооп амалдарын дагы дүйнө үчүн жасап калат дейт, Алла сактасын. Дүйнөлүк пайда жокпу? Алда пайда жок. Ал амалдан качат адам.
мына ошондойго кептелет, ушундай абалдардын кейипин кийип калбайлы деп эскерип атат. Аллах таалам баарыбызга жүрөгүбүзгө бекем ыйман берсин, ыхлас берсин, туура ниет берсин. Ушу дүйнөдө келген жакшылыктар, байлыктарыбызды, акчаларыбызды Аллахтын ыраазылыгына, өзүбүздүн акыретибизге, жакшылыгыбызга пайдаланууга, дүйнөнү колдонууга насип кылсын. Дүйнөнүгө биз колдонуп калууга эмес, дүйнөнүн үстүнө минүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Дүйнө бизди минип алууга эмес, дүйнөнү өзүбүзгө кул кылып колдонууга, акыретибиздин жакшылыгыбызга колдонууга насип. Дүйнө бизди кул кылып үстүбүзгө минип алуудан сак болууга Аллахтан көп жардам сурайлы. Жүрөгүбүзгө акыйкат, жакшылыкты каалап аткарууга, жамандыкты жек көрүп таштоого жардам берсин. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين.